Бул сабакта CSS'деги бокс модели деген тема менен таанышып өтмөкчүбүз. Мунун алкагында ушул контенттеги же болбосо веб баракчадагы элементтердин ичиндеги жана элементтер арасындагы кайсы бир боштук аралыктарды аныктай турган сыпаттар боюнча сөз болмокчу достор. Келиңиздер, бизде кайсы бир контент бар дейлик. Ал контенттин өзүнүн мисалы кандай бир боштук орунду ээлеген нерсеси болот. Же болбосо ушул бокс моделин элестеткенде HTML баракчада кайсы бир тик бурчтуктар кайсы бир орундарды ээлейт да веб баракчанын ичинде. Ошол эле контентте биз ошол текст сүрөттөрдү түшүнсөк болот. Мисалы биз ошол тик бурчтуктарга же болбосо контентке анын узунун, турасын, width, height деген сыпаттар аркылуу көрсөтсөк болот достор. Андан дагы сырткары кайсы бир элементтин контенти болот экен, анан ошол контент элементтин чек арасы болот. Аны биз border деп атайбыз. Ал дагы ошол элементке тиешелүү болгон бир касиет болуп эсептелинет достор. Ал ошол кыскартып айтканда элементти курчаган чек ара же болбосо сызык болуп эсептелинет. Андан кийин достор ушул биз контент деп атап өттүк. Мисалы контенттеги with height дегендердин бардыгын биз мисалы сүрөттөргө тиешелүү болгон темада берип өткөнбүз. Биз буга чейин тексттерге эч кандай with height деген сыпаттарды берген эмеспиз. Буюрса кийинки сабактарда анда колдонобуз. Анан башкача айтканда бизде элемент бар экен, элементтин контенти бар экен. Контент болсо биздин учурда элементтин бардык бөлүгүн же болбосо аймагын, талаасын элебейт экен да. Ошондуктан контенттин чек арасы менен, контенттин чек арасы эмес, элементтин чек арасы менен контенттин ортосунда кайсы бир боштук орун пайда болот экен. Дал ушул контент менен элементтин ортосундагы боштукчаны padding деген сыпат сүрөттөйт экен. Бул башкача айтканда контентти курчаган, көзгө көрүнбөгөн боштук болуп эсептелинет экен. Бул болсо биз дагы деле мунун алкагында ошол элементтин ичиндеги сыпаттар жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Андан кийин достор, элементке тиешеси жок болгон, элементтин сыртындагы көзгө көрүнбөгөн дагы боштук бар экен. Ал margin деп аталат. Сиздер аны бул жакта көрүп турасыздар. Margin бул элементтердин ортосундагы аралыктарды аныктайт экен. Мисалы padding элементтин ичиндеги боштук контент менен бордердин ичиндеги ошого тиешелүү болгон аралыкты аныктай турган болсо, margin болсо элементтер арасындагы боштуктарды аныктайт экен. Мисалы биз веб баракчада кайсы бир контентти көрөбүз. Мисалы сүрөттүн узун турасын аныктаганда кайсы бир мындайча айтканда орундар ээленет да. Ошол биз көрүп жаткан нерсенин бардыгы мындайча айтканда ошол бордер менен чектелет экен достор. Анан мындан дагы сырткары fill area деген түшүнүк бар достор. Мисалы бизде content area бар, ал жакта контентти аныктаган бөлүк көрүнөт. Андан дагы сырткары, андан бир аз чоңураак болгон fill area деген бар. Fill area болсо, силер аны fill талаасы же болбосо толуктоо талаасы же боёй турчу тала деп түшүнсөңүздөр болот. Ал мисалы background color же болбосо background image деген сыпаттарды колдонгондо ишке киргизилет. Мисалы сиздер билесиздер, мурун кайсы бир тик бурчтуктарга, башкача айтканда бокстарга биз background color деген сыпатты колдонуп, алардын артындагы түстү аныктап өткөнбүз. Дал ушул кайсы бир элементтин артындагы түстү аныктап жатканда биздин түсүбүз ошол fill area деген талаа боюнча жайылып, ошол түскө боелот экен. Келиңиздер достор, биз азыр бир аз техникалык жактан карап өттүк. Ошол border, margin, padding, content деген эмне экенин. Эми келиңиздер бир аз жашоого жакыныраак мисалды алып карап өтөлүк. Башкача айтканда, тамда илинип турган сүрөттү элестетиңиздер достор. Анан ошонун негизинде биз padding, margin, border жана content эмне экендигин түшүнүүгө аракет кылабыз. Мисалы, биз бул жакта ушул кайсы бир рамканы көрүп турабыз, сүрөттүн рамкасын. Анан анын ичинде ушундай ак түс менен ойгонуу community деген сүрөттү көрүп турасыздар. Дал ушул ойгонуу community деген сүрөт бул content area деп аталат, же болбосо контент талаасы болуп эсептелинет. Андан кийин ошол эле сүрөт менен рамкалардын ичиндеги аралык бул padding болуп эсептелинет достор. Башкача айтканда, биздин ушул кара түстөгү бордерибиз же болбосо рамкабыз дагы деле бул сүрөт болуп эсептелинет, башкача айтканда элемент болуп.
Анан ошол border менен контенттин арасындагы аралык бул padding деп аталат. Андан кийин достор, эгерде биз сүрөттү глобалдуу түрдө карай турган болсок, сүрөттүн дагы башка тамдагы башка объектилерге салыштырмалуу кайсы бир боштугу же болбосо аралыгын аныкташыбыз керек болот. Мисалы ушул астыдагы стол менен сүрөттүн рамкасынын аралыгын аныктайбыз же болбосо оң жактан, өйдө жактан дагы кайсы бир аралыктарды аныктай турган болсок, рамкага тиешелүү болгон. Анда биз маржинди аныктаган болот экенбиз. Кыскасы, бул жакта дагы border менен сүрөттүн ортосундагы аралык padding болот. Ал эми сүрөттүн рамкасы менен тамдагы башка объектилердин арасындагы аралык margin болуп эсептелинет экен. Бул мисал аркылуу бир аз болсо дагы жакшыраак түшүндүңүздөр деп ойлойм, достор. Эми келиңиздер, кийинки слайдта ушул жалпы элементтин узуну туурасы кайсыл критерийлерге ылайык эсептелип чыгат экендигин карап өтөлүк. Биз айтып өттүк, достор, бизде ушундай margin деген бар, padding бар, контент бар, fill area бар. Кыскасы көптөгөн нерселер бар экен да. Анан ушул нерсенин бардыгы биз элементтин жалпы узунун туурасын эсептеп жатканда колдонулат экен. Мисалы, элементтин жалпы туурасын эсептеш үчүн эң биринчи кезекте ушул бордерди көрүп турасыздар туура. Ошол бордердин туурасынын узундугу плюс сол жактагы padding плюс эгерде контентке кайсы бир width деген сыпат берилген болсо, ошол width деген сыпаттын мааниси же болбосо эчтеке берилбеген болсо, стандарттык түрдө берилген маани, башкача айтканда ошол контенттин чоңдугуна жараша, ошонун өлчөмүнө жараша кайсы бир стандарттык түрдөгү маани берилет. Плюс ошол стандарттык түрдөгү width, андан кийин плюс оң жактагы padding, андан кийин плюс оң жактагы бордердин туурасы кошулуп, элементтин жалпы туурасын аныктайт экен. Андан кийин элементтин жалпы узундугу жөнүндө сөз кыла турган болсок, ал жакта да ушундай окшош механизм ишке киришет. Өйдөңкү бордердин узуну алынат, андан кийин үстүдөгү padding алынат, андан кийин эгерде контентке height деген сыпат берилген болсо, ошол алынат. Эгер берилбеген болсо, стандарттык түрдө колдонулган height алынат, контентке жараша, контенттин мазмунуна жараша. Андан кийин астыдагы padding, анан эң акыркы болуп астыдагы бордердин узундугу алынат. Ошонун бардыгын суммалаган болсок, биз элементтин жалпы узундугун алат экенбиз. Анан достор, сиздер бул жакта өтө көптөгөн кайсы бир сыпаттарды көрүп турасыздар туурабы? Мунун бардыгын биз CSS-тен ошол CSS коддуу стилдерди колдонуп аныктасак болот. Бирок бул сыпаттардын бардыгы орусча айтканда обязательный сыпаттар болуп эсептелинбейт, булар опциональный болуп эсептелинет. Буларды көрсөтсөк болот, көрсөтпөй койсок деле болот. Анан эгер биз аларды көрсөтпөй койсок, кайсы бир деңгээлде алар ошол браузер тарабынан аныкталган стандарттык жүрүм-турумга ээ болот дагы. Бирок биз аны ошол эле CSS сыпаттарды колдонуу менен кайсы бир стандарттык түрдөгү жүрүм-турумдарды жокко чыгаруу аркылуу биз анын жүрүм-турумун өзгөртө алат экенбиз. Кыскасы достор, корутундулай кетсек, биз үйрөндүк. Ар бир браузердеги биз көрүп жаткан нерсе контент дегенден турат экен. Анан контенттен кийин fill area деген бар экен. Ар бир контенттин же болбосо элементтин чек арасы болот экен. Ошол чек ара менен контенттин ортосундагы кайсы бир боштуктар болот экен. Аны биз padding деген сыпат менен аныктайт экенбиз. Андан сырткары элементтер арасындагы дагы боштук аралыктарды аныктасак болот экен. Аны биз margin деген сыпат менен аныктасак болот экен.